Ай, абышкаңар ичип келсе, кел огой, кир огой, эмне жейсиң, эмне ичесиң деп. Анан тиги дагы куюп бергиле, нидагон болуп келсе анда жаман. Эси нидагон болсо концерт обеспечен. Ошон үчүн дагы дагон кылып койгула, тоңкоюп уктап калсын. Ай, ни в коем случае каякта оттоп жүрдүң, ким менен оттоп жүрдүң, эмне, мореки тилиңерди мынтип жапкыла, мояка замок амбарный мындай скотч. Жакшынакай, жакшы, ой, алтыным келип калыпсыз. Эмне кылып жүрдүсүз? Чарчадысызбы? Келиңиз деп алдап, соолап. Главное, уктатыш керек да анычы. Уктатыш керек. Нидагон болсо дагы куюп бергиле, Кудай сактасын эми. Кичине дагон болгондо эс алып уктап калат. Ай, кээ бирлер бар го тиги абышкам ичип келип тиги сабады дегенде. Ошолор силер өзүңөр күнөөлөсүңөр. Анткени эркек киши ичип келгенде аныга против эчтеке сүйлөбөш керек. Ал деген ичип келгенде мээси иштебейт, ал мас. Негизи адам киши ичсе ал түшүнбөйт да. А силер баштайсыңар баларакы, өзүңөрдүн ролуңөрдү, комедияны баштайсыңар да. Анан, конечно, таяк жейсиңер, жинине тиесиңер, кыжырын кайнатасыңар, анан мына таяк жейсиңер. Еще мондай келиндер бар, ой, канчасын көрдүм андайды. Тигиниси сабайын деп атат, аныга тиги ДДТ деп урушуп атса да, эмне кыласың? Сабайсыңбы? Саба деп айтышат. Ой, тобо, ошолордон таң калдым. Конечно, бир соксо тетиги бетиңен эчтеке калбайт да. Өзүң эмнеге саба дейсиң? Качкандын ордуна саба дейсиң, Ой, кызыксыңар силер ошолорду. Анан, конечно, эртеси көк ала болосуң. Эртеси көк ала болосуң, сөзсүз, 100%. Анан кийин эртеси ыйлайсыңар. Анан эмеге барасыңар, милицияга, анан ажырашам дейсиңер, анан байкуш тети балдарын чогултуп алып кетем, жаман катынча, кетем, ажырашам деп чыгат экенсиңер. Өзүңөр тилиңерди кичине кыспайсыңарбы? Урушам, тиги месин чукуйм десеңер, эртең менен шорпосун даярдап коюп, шорпосун бет мандайына коюп коюп, өзүңөр бет мандайына отуруп, ошондо чокусаңар болот. Ошондо пупсик болуп отуруп берет, эки көзүн тиги жерге салып. Ошондо чукугула.